Ал эми достук кыяматка чейин болот. Чыныгы достук ушундай. Достун түрлөрүн айтайын силерге. Бай дос карызыңды көтөрөт. Бай дос карызыңды көтөрөт. Балбан дос ташыңды, оорыңды көтөрүп берет. Тамашалуу дос көңүлүңдү көтөрөт. Бирок чыныгы дос ал табытыңды көтөрөт. Биз кайсы бирин карап атабыз, ар бирин карап коюңуздар. Достуктун 4 түрү бар. Биринчиси тамак сыяктуу достор бар. Тамаксыз жашай албайсың, аларсыз да жашай албайсың. Ушундай достор бар. Достун экинчи түрү дары сыяктуу. Ооруганда сөз дарын издейсин, көңүлүң чөгүп дарттанып атканда да баягыдай дарыдай досуңду издейсин. Ошо менен дартташасың. Болбосо кыйналасың. Үчүнчүсү аба сыяктуу. Абаны көрбөйсүң, бирок дем аласың. Ушундай достор бар. Күндө көрбөйсүң. О, айда жылда бир көрөсүң. Бирок ошол досуң менен көрсөң бир рахат алып жыргаласың да, эй деп. Ал эми 4-үнчү алар ооруга окшош. Канчалык качсаң ошончо жабышып келе берет сага. Башыңды оруп салат, эй. Алар көлөкө болот. Күн батты уже таппайсың аларды. Бир проблема болду, жаныңа келбейт ошолор. Айтор, дос дегенде чегаралап алгыла өзүңөргө. Караңылар, физика Ньютон ушундай бир илим алам деп, өзүнүн иштөө бөлмөсүнө киргенде 3 күн чыкпай коет эле. 3 күн чыкпай коет эле. Өзүнүн илим менен болуп изденип отуруп, тамак жегенин унутуп коет эле да. Башы ооруп кеткенден анан курсагым аш турбайбы деп эсине келет эле. Көрүнгөн менен достошуп жүрө бербегендин айынан, китеп окуп илим изденүүчү менен боло бергендин айынан, анын достору да аз болгон. Урматтуулар, бизде дос дегенде сөз түрдө бир партада отурган классташ деп түшүнөткөнбүз. Жок, дос болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Дос болуш үчүн бир класста окушуң да шарт эмес. Дос болуш үчүн акыл, пикир, ниетиңдин, максатыңдын, багытыңдын бир жерден чыгышын өзү достукка жетерлүү. Дос болуш үчүн түшүнөр болду. Демек жашың теңби, шуну ойлоно бербегин.